Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Курманбек Бакиевдин жактоочусу Конституциялык сотко өтүнүч менен кайрылды. Кыргызстандын Конституциялык соту качкын президент Курманбек Бакиевдин кызыкчылыгы боюнча өтүнүчтү карай турганын кабарлады. Бул туурасында соттун маалымат кызматы билдирди. Маалымдагандай, өтүнүч мурдагы президенттин жактоочусу Икрамидин Айткулов тарабынан берилген. Анда Бакиевке карата козголгон кылмыш жаза процессуалдык кодекстин бир нече беренелеринин Конституциядагы беренелердин бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө айтылган. Жактоочу КЖБактын талашылып жаткан ченемдеринде төргө органдарынын сырттан айып коюу жана кылмыш ишин айыптоо актысы менен сотко жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуучу ченемдердин жоктугун көрсөтөт. Бул анын пикири боюнча айыпталуучулардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузат. Мындан тышкары укук колдонуу практикасынын тараптардын тең укуктуулугу принцибине ылайык келбегендигине көңүл бурат. Бул айрым учурларда тергөө айыпталуучунун турган жери аныкталганга чейин токтотулуп, ал эми кээ бир учурларда укуктук аныксыздыкты жаратуу менен тергөө сырттан уланып жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Ошондой эле ал тараптардын тең укуктуулук жана атаңдаштык принциби, кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдар айыпталуучунун сырттан чыгарылган сот актыларын кайрадан каратуу жана процесстин бардык баскычтарына катышуу укугун кепилдөөсүн талап кыларын көрсөтөт деп айтылат маалыматта. Конституциялык сот жогоруда көрсөтүлгөн өндүрүшкө кабыл алынган кайрылууну карап чыгып, өндүрүшкө кабыл алынган күндөн тартып 6 айдын ичинде акт чыгара тургандыгын билдирген. Беле кетсек, 2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкуноодон кийин Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган. Ал жакындары менен Кыргызстандан чыгып кеткен. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Бакиевдин жеке өзүнө жана жакындарына каршы 10 чакты факт боюнча айып тагылган. Курманбек Бакиев соттун чечими менен жалпысынан 30 жылга эркинен ажыратылган. Булак супер кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Теңме-тең бөлүштүк. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча комментарий берди. 13 декабрда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маалымат берди. Анда илгертен талаш болуп келген жерлер теңме-тең бөлүшүлгөнүн айтып, чек ара посттору качан ачыларын белгилеген. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселесин делимитациялоодо бир жактын кызыкчылыгын жогору коюп чечип алуу деген болбойт. Сөзсүз бирдей кызыкчылык болуш керек. Талаш жерлерде да тил табыштык десек болот. Анткени илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат. Кудай буйруса, эки өлкөнүн өкмөттөрү аралык комиссиясы ишин аяктап кол коюп келишсе, тышкы иштер министрлери кол коюшат. Андан кийин парламенттерден ратификациядан өтсө, эки президент кол коебуз. Ошону менен бүтөт. Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында чек ара талаш маселеси болбойт. Башка коңшу өлкөлөр менен чек ара маселесин тактап бүткөнбүз. Башка Орто Азия өлкөлөрү да бири-бири менен делимитация маселесин бүтүшкөн деп белгилеген президент. Мындан тышкары Садыр Жапаров Тажикстан менен чек ара постторунун ачылышына токтолгон.
Эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин бүтөрү менен ачылат. Жергиликтүү элдин талабы да бизге ушундай болчу. Делимитация иштери бүткөндө ачкыла деген. 3 жылдан бери чек ара посттору жабык турат. Мындан эки тарап тең экономикалык зыянга учурады. Соода саттык токтоп калды. Эми чек ара постторун ачып, эки өлкөнүн ортосундагы соода саттыкты эң жогорку деңгээлге чейин чыгарышыбыз керек деп кошумчалаган өлкө башчы өз сөзүндө. Белгилей кетсек, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 4 декабрда Тажикстандын УКМКсынын төрагасы Саймумин Ятимов менен жолугуш өткөрүп, чек ара маселесин чечилип, учурда кагаз иштери калгандыгын билдирген. Ошондой эле ал чек аранын такталган картографиясы жогорку кеңешке январь айынын ичинде киргизилерин айткан. УКМК Коргоо министрлигиндеги полковник де кармады. Пара алууга шектелип, Коргоо министринин жардамчысы полковник кармалды. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, ага пара алуу, мамлекеттик же муниципалдык кызмат тутумундагы кызмат ордун бергендиги үчүн кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат ал башка аскери кызматкерлерин кызматынан көтөрүп, анын акысына акча алып жүргөндүгүн билдирген. Май айында полковник 100 000 сомдук акыга аскери кызматкерин башка жумушка кодургону ачыкталганы маалыматта кошумчаланган. Учурда тергөө иштери улантылып, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Израиль Сириядагы дээрлик бардык аскери объектилерди жок кылды. Израиль Сириядагы аскердик буталарга бир катар аба соккуларын жасап, өткөн аптада өлкө боюнча 500 бутага 1800дөн ашык бомба таштады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка караганда, чабуулдар Сириянын абадан коргонуу системалары менен стратегиялык аскердик объектилерин бутага алды. Жергиликтүү булактар Израиль күчтөрү Сириянын түштүгүндөгү кургактык операцияларын басып алган Голан дөңсөлөрүнө чейин кеңейткенин кабарлашты. Израилдин аскерлери Кунейтра провинциясындагы Аль-Хурия, Равайхина жана Умбатна сыяктуу шаарларга киришкени кабарланууда. Бул райондордун жашоочулары мажбурлап эвакуациялануу коркунучуна дуушар болушат. Анткени Израилдин аскерлери стерилдүү коргонуу зонасын түзүүгө умтулуп жатышат. Бул 1974 жылдагы куралдуу күчтөрдү ажыратуу келишимин түздөн-түз бузуу болуп саналат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 9 декабрда Израиль 1974 жылкы келишимди бир тараптуу жокко чыгара турганын, анткени документке кол койгон Башар Асадтын режими кулаганын билдирген. Нетаньяху ошондой эле Голан дөңсөлөрүнүн түбөлүк Израилдин бир бөлүгү бойдон кала турганын айтты. Премьер-министр ошондой эле АКШнын шайланган президенти Дональд Трампка 2019 жылы Голандын аннексияланышын колдогон үчүн ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Вашингтондон башка эч ким аннексияны мыйзамдуу деп тааныган эмес. Буфердик зонага көзөмөлдү камсыз кылуу үчүн Израиль танктар менен жөө аскер бөлүктөрүн жайгаштырды. Жергиликтүү тургундарды мажбурлап көчүрө баштады. Бул сириялыктардын жана чек арадагы жамааттардын лидерлеринин каршылыгын жаратып, алар өз үйүндө калуу ниетин билдиришкен. Израилдин агрессиясы Башар Асадтын режими кулатылгандан кийин күчөдү. Бийликтен кулагандан бери Израиль жарандык жана аскери инфраструктурага 500гө жакын аба соккусун жасады. Тель-Авив Сириянын аскер деңиз күчтөрүн жана абадан коргонуу системаларын жок кылганын ырастады. Израилдин согуштук учактары атүгүл Латакия портуна жакын жерде орус согуштук кемелери бар экенине карабай чабуул жасашкан. Бунун өкүлдөрү Израилдин аракеттерине тынчсыздануусун билдиришти. Кара Суудагы Тураталы базарынын жери мамлекетке кайтарылды. Ош облусунун Кара Суу районундагы Тураталы базарынын мыйзамсыз менчиктештирилген 4,93 гектар жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Тураталы мамлекеттик ишканасына тиешелүү болгон жер тилкесинин мыйзамсыз түрдө жеке жактарга сатылып кеткендиги аныкталган. Прокуратура мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо максатында сот органдарына арыз жазып, соттук кароолордун натыйжасында көзөмөл органынын өтүнүчү толук канааттандырылган. Жыйынтыгында базар баасы 890 миллион 986 миң сомго бааланган 4,93 гектар жер тилкеси толугу менен мамлекетке кайтарылды.